9% босого бул бир долбоор эмес. Бул бир ойлонуп табылган бир проект эмес. Бул мыйзам. Бул кабыл алынган мыйзам. Бүгүнкү күндө ушул мыйзам иштеп атат. Бул мыйзамды мен кабыл алган жокмун. Бул мыйзамды ошол каршы болуп аткандар өздөрү кабыл алган. Так. Ошол эле каршы болуп, бүгүнкү күндө мыйзамды 9%, 3%га түшүрөлү, 5%га түшүрөлү дегендер өздөрү добуш беришип, өздөрү кабыл алышкан. Так, мыйзам күчүнө кирген. Эми ошол мыйзам иштебей жатып, ошол мыйзамды кабыл алып атканда эмне бизге түшүндүрмө беришкен, коомчулукка түшүндүрмө беришкен. Эгерде биз 9%-тик кылбасак болбойт экен, себеби өкмөт тез алмашып кетет экен, себеби партиялар көбөйүп кетет экен дагы, коалиция түзүш туруксуз болот экен. Так? Анан өкмөт тез алмашат экен дагы, анан мамлекетибиз туруксуздук пайда болот экен. Эртеңки ушу экономикалык жактан, чарбалык жактан өнүгүшүбүз үчүн биз сөзсүз түрдө туруктуу коалиция түзүшүбүз керек. Ал үчүн 9% көтөрө турган болсок, майда партиялар өтпөйт дагы, ири гана 3-4 партия өтөт экен деп коомчулукту ишендиришкен. Туурабы? Ошентип ишендирип отурушуп, ушул мыйзамды кабыл алышкан. Ошонун негизинде мыйзам кабыл алынды дагы, мыйзам али иштей элек бир да жолу. 2020-жылкы шайлоодо ушул мыйзам иштейт, ушул мыйзамды иштетип көрөбүз деп баары күтүп отурушкан. Анан эле азыр кайра чыга башташты. Жок, бул мыйзам болбойт. Бул мыйзамды менен бара турган болсок, көп партиялар өтпөй калат. Так, бул мыйзам менен бара турган болсок, олигархтар өтүп кетет, жана башка деп. Мен тоба кылдым. Эгерде 3% кылып койсоң, бу 0% кылып койсоң дагы, так, же 1% кылып койгон күндө дагы, 1% кылып койгон күндө дагы эл шайлаган адам өтөт. Эл добуш берген адам өтөт. Анан кийин 9% өтө албайбыз. 9%-тен биз аны басып өтө албайбыз, ага күчүбүз жетпейт, эптеп парламент килешип калайлы деген максат менен болсо, ал башка иш. Ошондуктан мен 9% болобу, 7% болобу, 5% болобу, 3% болобу, эч нерсеси мен каршы эмесмин. Мен негизи айтып атамын, биз ушул кабыл алынган мыйзамды кабыл алып туруп, иштетпей туруп кайрадан өзгөртө бергенди токтотушубуз керек. Демек, ошо кабыл алып аткан маалда биз ойлошубуз керек эле. Ошо маалда 7% беле? 7% эле. 7% боюнча анда калтырыш керек эле. Аны 9-га көтөрүп алып, эми кайра 3-кө түшүрөбүз деп, баягы биздин туруксуз саясатчыларыбыз туруксуздукту дагы кайрадан алып келип атат да. Ошондуктан мен ойлоймун, биз 9%-тен коркпойбуз. Себеби, Кудай буйрса, биздин туруктуу шайлоочуларыбыз бар. 9 эмес, биз 15%, 20% алып жүргөн партиябыз. Ошондуктан бул жолу да Кудай кааласа, бул барьерди биз басып өтөбүз. Бирок эгерде жаңы түзүлгөн партиялар, ошол азыр түшүрөбүз деп аткандар жаңы түзүлгөн эмес, эски эле партиялар. Бирок ошол коомчулукта жанагы 9% өтө албайбыз деген бир ойлорун чамасы билдирип, эптеп эле ушул парламентке өтүп алсак экен деген максат коюп атат го деген мен да ой кетип атат да.